Аялыңыздын айтканын кылыңыз. Аялыңыздын айтканын кылыңыз. Не десе ошону кылыңыз. Бирок 3 учурда. Биринчиден, аялыңыз үйлөнөрдөн кийин эле билесиздер, аялдардын бүт курсагынан баштап меси, сезими өтө күчтүү иштейт. Кан келип турат бир жумага чейин, 10 күн, кээде ар кандай биринен баштап 7-сине чейин, 10га чейин ар кандай кандар келет. Ошол учурда кыз баланын кадимкидей ачуусу тез келип, тортторду, шириндиктерди көп жеп, мындай ачуусу тез келип, айтор кадимкидей кыз балага баягы таасирин берген учуру болот да. Ошол учурда жакшы темаларды айтканда макул деш керек эркек киши. Кээде ачууга катуураак тийип коюшу мүмкүн, туура эмес сөздөрдү айтып коюшу мүмкүн, көтөргөндү билиш керек эркек киши ошол учурда. Бул учурларда айтканын кылып туруңуз. Ал эми экинчи учурда өзгөчө сиздин зуриятыңыз, сиздин уламышыңыз, сиздин тарыхыңыз, сиздин атыңызды көтөрүп жүрө турган баланы төрөп берем деп кош бойлуу болот. Муну эле бир ай көтөрүп ушинтип жүрүңүз да кандай кыйналасыз. Ал курсагында сиздин балаңызды көтөрүп жүрөт. 3-4 килограмм, 9 ай бою. Ошол учурда жардамчы болуңуз, идиш жууа коюңуз, шыпыра коюңуз, кир жууа коюңуз. Мундан уялбаңыз. Эркек киши кылыш керек бул нерсе. Кылыш шарт, жардам бериш керек. Пайгамбарыбыз ушундай аялына жардам берет эле. Сен менен мен киммин? Салыштырганда туура эмес, бирок биз кимбиз? Ошондой экен, өзгөчө төрөт кош бойлуу учурунда айтканын кылыңыз. Төрөттөн кийин айтканын кылыңыз. Төрөттөн кийин дагы кырктык деп коет го. Организм эс алат, жатын тараят, курсак ичине кирет, өзүнө бүт организм өзүнө өзү жаңылоо учуру болгон болот да ошо 40 күн ичинде. Демек ошол учурда дагы аял кишинин ачуусу тез келет, кичинеге капа болуп калат, тарынып жашпалап калат. Ошол учурларда айтканын кылып туруңуз, ордуна түшүп кетет бардыгы. Кош бойлуу учурда көбүрөөк сураңыз аялыңыздан, акылын иштетсин. Себеби курсактагы балага берет да. Аял киши ойлонсо, тустураак акыл атасызбы, мына чайды кылып атасызбы, мону стакан недендерди алып тур, канттерди айткен деп аялды суроого көбүрөөк tutуш керек. Өзгөчө кош бойлуу учурда. Балага берет да ошол нерсе. Балага берет. Неге 3-4 балдар кийинки биринчи төрөлгөн балдардан акыл балдар күчтүүрөөк, акылдуураак десеңиз, аял киши акылга толуп кичине ойлонгон заман учурунда төрөлөт экен да кийинки балдар. Биринчи балдар, номер 1 балдар, Ал эми 3-учур, кош бойлуулуктан кийин, ал эми 3-учур мекендешим. Төшөк маселеси кайсы күнү болот, сиз билесиз өтө жакшы. Анан ошол күнү кечкурун келип эле бир мал асылгандай асылбастан, бука уйга торпок асылат, ошондой асылбастан, ошол күнү эртеден баштап айтканын кылып, романтикасын кылып, шоколадын берип, сураган нерсесин берип, дароо ашпаңыз. Ошол күнү кечке чейин даярдаңыз, Ошол күнү айтканын кылыңыз. Кээ бир аялдар бар, дароо эле устаздарга суроо берет го, дароо төшөккө келгенде романтик болуп калат, джентльмен болуп калат, күнүзү айтканын кылбайт дейт. Демек айтканын кылыңыз. Эгер жакшы темада болсо, ар дайым айтканын кылышыбыз керек. Жаман темада дароо токтотушубуз керек. Эркектер ичиге бүт кетип атамын десе, токтотуш керек албетте, кызганыш керек. Студияга кетип атам, маяка фотография эркек киши экен десе, фотографияда, студияда не деген иштер болуп кетет? Аны токтотуш керек. Классташтар менен жийиштириш керек иштеткенде. Фураларга чейин барып, кабиналарга чейин кирип, жүк салып келип аткандары бар, посылка салып келип аткандары бар. Уялыш керек. Аял кыз бала түшүнүш керек. Кыз байдан 40 үйдөн, 40 фурадан тыюу бекерге айтылган эмес. Кетип кала берет айтканын кылбай дечи. Булар көчө көрүп калгандар. Кудайым өзү сактасын мындай аялдардан. Кудайым алыс кылсын мындай аялдардан. Демек, аял киши өзүнүн ордун билиш керек. Сурай турган жерин сураш керек. Сурабай турган темалары бар. Оозунан чыгыш мүмкүн эмес деген темалар бар. Ойлонойлу, урматтуу эже карындаштарым, мекендештерим.